Жетігенов Бақытбек Жеңішбековичке сөз беріледі, Ош шаарынын мэрі. Көріп атасыздар, региондордун баарына биз өнүктүрүү фонддорун ачып бердик. Баткен областында 500 миллион, Нарын областында 500 миллион, Көлдө миллиардтан ашык акчасы бар. Ар бир акимге ачып бердик. Азыр Ош шаарын угайлычы, анан жыйынтыктайбыз өзүбүздүн отурумубузду. Бакыт Жетиевич, пожалуйста. Урматтуу Акылбек Сөмбекович, урматтуу жыйындын катышуучулары, 2023-26 жылдарга карата Ош шаарын социалдык, экономикалык өнүктүрүү жана социалдык жактан коргоо программасын аткаруу боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп, 2023 жылдын 6 айына пландаштырылган социалдык, экономикалык көрсөткүчтөр өсүү темпи менен жыйынтыкталды. Ош шаарынын өнөр жай ишканалары тарабынан 2023 жылдын январь-июнунда 4 миллиард 85,5 миллион сомдук продукция өндүрүлүп, өткөн жылга карата физикалык көлөмдүн индекси 89,8%, ал эми өсүү темпи 112,8% түзүп, 2022 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 463 миллион сомго көбөйдү. Өнөр жай багытында 71 ишкана ачылып, 450 жаңы жумуш орну түзүлүп, 213 миллион сом инвестиция тартылды. Айыл чарба өсүмдүктөрү 3218 гектарга себилип, 2022 жылы себилген өсүмдүктөрдүн жалпы аянтынан 13,13%га же 379 гектарга көбөйгилди. Рыноктук тейлөөлөрдүн көлөмү 47 миллиард 597 миллион сомду түзүп, 2022 жылдын январь-июнуна салыштырмалуу 8%га же 10 миллиард 471 миллион сомго жогорулады. Бул багытта 492 чарба жүргүзүүчү субъект жаңыдан ачылып, 984 жаңы жумуш орундары түзүлдү. Ош шаарынын мэриясы бюджетти көбөйтүү, жашырылган салыктарды алып чыгуу, контролдук кассалык аппараттарды орнотуу боюнча салык кызматы, ички иштер органдары жана муниципалдык аймактык башкармалыктар менен биргеликте иш алып барып жатат. Сиздерге көрсөтүлүп жаткан инфографикада көрүнүп тургандай, мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү акыркы 3 жылда жылына 1,5 миллиард сомдун тегерегинде көбөйүп жатат. Анын ичинен республикалык бюджетти толтуруу 2022 жылдын жыйынтыгы менен 6,12 миллиард сомго жетип, 2021 жылга салыштырганда 1,5 миллиард сомго, ал эми жергиликтүү бюджет 1 миллиард 922 миллион сомго жетип, 2021 жылга салыштырганда 832 миллион сомго көбөйгөн. Ал эми 2023 жылга жергиликтүү бюджет 2,5 миллиард сомго бекитилип, 2022 жылга салыштырганда 900 миллион сомго көбөйгөн. Быйылкы жылдын 6 айында Ош шаарынын жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнө трансферттерди атайын каражаттарды кошкондо 1 миллиард 104 миллион 96 миң сом жыйналып, 2022 жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда 74 миллион 599 миң сомго же 7,13%га көбөйгөн. Онлайн режимдеги контролдук кассалык аппараттардын киргизилишин жана колдонулушун камсыз кылуу багытында жүргүзүлгөн түшүндүрүү, окутуу жана көзөмөлдөө иштеринин натыйжасында 2023 жылдын 1-июлуна карата жалпысынан 8771 даана онлайн режиминдеги ККМ аппараттары орнотулду. Социалдык төгүмдөрдү жыйноо боюнча 2023 жылдын январь-июнь айларына карата 1 миллиард 375 миллион 302 миң сом өлчөмүндө план тапшырма берген болсо, аткарылганы 1 миллиард 494 миллион 368 миң сомду түзүп, жыйынтыгында 109%га аткарылып, планга карата 119 миллион 66 миң сом ашыгы менен жыйналды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 467 миллион 615 миң сомго көп жыйналып, өсүү ыргагы 145%ды түздү. Курулуштун дүң продукциясынын жалпы көлөмү 2023 жылдын январь-июнуна карата 2 миллиард 157 миллион сомду түзүп, өткөн жылга салыштырганда 5,12%га же 205 миллион сомго көбөйгөн. Негизги капиталга тартылган инвестициянын көлөмү 1 миллиард 396 миллион сомду түзүп, өткөн жылга салыштырганда 5,17%га же 137 миллион сомго көбөйгөн. Быйылкы жылы курулуш иштерине жергиликтүү бюджеттен 866 миллион 500 миң сом бөлүнүп, өткөн жылга салыштырганда 327 миллион сомго, ал эми республикалык бюджеттен 300 миллион сом бөлүнүп, өткөн жылга салыштырганда 71 миллион сомго көбөйдү. Ош шаарынын тургундарын таза суу менен камсыздоо көп жылдан бери негизги көйгөй болуп келген жана бул маселе этап менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечилип жатат. Биринчи этапта эски иштебей турган 6 скважина калыбына келтирилип, жаңы 6 скважина бургуланып,
суу чыгарылып, негизги суу түтүктөрүнө уланды. Экинчи этапта сыйымдуулугу жалпы 24 000 куб болгон 4 суу кампасынын курулушу жүргүзүлүүдө жана план боюнча август айында пайдаланууга берилет. Мындан сырткары Кызыл Кыштак жылгасындагы сел агып түшкөн жердин үстүнөн ашар жолу менен 8 миллион сом акча каражатына диаметри 1000 мм болгон 750 метр суу түтүкчөсү Озгур суу тазалоочу станциясына тартылды. Ал суу түтүгү аркылуу суткасына 45-50 миң куб суу станцияга толтурулат. Бул 6 000 кубтук 8 суу кампаны алмаштырат. Үчүнчү этапта Азия өнүктүрүү банкынын Кызыл Кыштак жалгасындагы сел агып түшкөн жердин үстүнөн 2,5 километр болгон аралыкка диаметри 1000 мм болгон суу түтүгүн орнотуу жана жаңы суу коргонун куруу менен Ош-Сар суу канал муниципалдык ишканасынын платинасына кошуу долбоору боюнча иштер быйылкы жылдын 3-чү кварталында башталат. Шаардын жол инфраструктурасын жакшыртуу жана жол тыгындарын чечүү максатында Увам көчөсүнө асфальт төшөө, Абдыкадыров көпүрөсүн оңдоп түзөө, ирригациялык түйүндөрдү оңдоо, тротуар куруу иштери бүткөрүлүп, жол пайдаланууга берилди. Бүгүнкү күндө Масалиев Кен көчөсүнүн Разаков көчөсүнөн Шамшиев көчөсүнө чейинки аралыгын реконструкциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Курулуш иштеринин баасы болжол менен 135 миллион сом болуп, аталган жолдун узундугу 3 километр, туурасы 28 метрди түздү. Масалиев жана Наваи көчөлөрүндөгү жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү өтмөктүн курулуш иштери учурда кызуу жүрүүдө жана аталган курулуш 45,2 миллион сомго каржыланды. Учурда асфальт төшөлүп, жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жол курулуп жаткан Алай көчөсүнө жергиликтүү бюджеттен 10 миллион сом каралган. Ленин көчөсүндөгү жолго тирөөч, дубал куруу иштери жүргүзүлүп жатат. Тирөөч дубалдын узундугу 90 метрди, бийиктиги 6 метрди, тендердик баасы 23 миллион сомду түздү. Ленин көчөсүнүн Мамажан көчөсүнөн Загородный көчөсүнө чейин асфальт төшөө, тротуар куруу, жашылдандыруу, жарыктандыруу иштери жүргүзүлүп жатат. Асфальт төшөлүүчү жолдун узундугу 1 километр, баасы 38,16 миллион сомду түзөт. Ош-Бишкек жолунун Ты кесилишинен шаарга кирген жолдогу темир жолго өтмө куруу иштери бүткөрүлүп жатат. Курулушка 8,17 миллион сом бөлүнгөн. Аталган жолдорду кеңейтүү жана куруу иштеринин жыйынтыгында шаар аймагында жол тыгындары маселеси болжол менен 30%га чечилет. Мындан тышкары жыл аягына чейин жалпы узундугу 8 чакырымды түзгөн жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдорду куруу пландалган. Шаар тургундарынын саны жылдан жылга өсүп, мектеп, бала бакчага жана башка социалдык объекттерге муктаждык жаралып жаткандыктан жергиликтүү бюджеттин эсебинен Бөбөк бала бакчасына кошумча 100 орундуу корпусунун, Кермето айылында 100 орундуу бала бакчанын, номер 27 орто мектебинин кошумча окуу корпусунун, номер 31 Курманжанат орто мектебинин кошумча окуу корпусунун спорт залы менен курулушу, Ак Тилек кичи райондогу 75 орундуу бала бакчанын курулушу жана Сүйүнбаев атындагы стадионду реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ош шаарында балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камсыз кылуу маселеси абдан оор. Балдарды мектепке чейинки мекемелер менен камсыз кылуу 44%ды түзөт. Административдик имараттарды максаттуу жана эффективдүү пайдалануу максатында учурда мамлекеттик мекемелердин балансында турган, өз максатында иш алып барбаган 20 бала бакчасын жана аларга тиешелүү жанаша турган аймактарды курулмалары менен, жабдыктары, инвентарлары менен Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине өткөрүү боюнча сиздин берген тапшырмаңызга ылайык Ош шаарынын мэриясы тарабынан министрлер кабинетинин токтомунун долбоору даярдалууда. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, аталган маселе боюнча тийиштүү министрликтерге, мамлекеттик кызматтарга тапшырма берип көмөк көрсөтүүңүздү өтүнөм. Ошондой эле Ош мамлекеттик университети тарабынан курулуп жаткан 7 кабаттуу клиникага мэрия тарабынан Ош шаарынын эски ооруканасынан жер ажыратылып берилген. Бул долбоордун жалпы суммасы 2 миллиард сомду түзөт. Бул 3 жылдык долбоор. Аталган долбоор калктын саламаттыгын камсыздаган, жогорку технологиядагы эмеректер менен камсыздалган илимий изилдөө жүргүзүүгө ылайыкталган уникалдуу оорукана болот. Инвестиция тартуунун алкагында Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Арис аркылуу 6 миллион АКШ долларлык долбоору тартылып, Ак Буруу дарыясынын эки жээгин көрктөндүрүү жана жашылдандыруу, Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын айланасын жакшыртуу, Токтол Сатылганов атындагы эс алуу багындагы жайкы театрды реконструкциялоо, Наваи паркынын жанындагы эс алуу жайын, борбордук аянтта фонтандарды куруу иштери жүргүзүлүп жатат. Бабур атындагы Өзбек музыкалык драма театрынын заманбап имараты жалпы суммасы 425 миллион сомго реконструкцияланып пайдаланууга берилди.
Кыргыз Республикасынын президентинин көзөмөлүндө турган приоритеттүү багыттардын бири жарандарды турак жай менен камсыз кылуу максатында 170 батирлүү 2-9 кабаттуу үй пайдаланууга берилди. Бүгүнкү күнү ипотекалык шартта 9 кабаттуу 2 турак үйдүн жана үлүштүк курулуш программасынын алкагында 3 көп кабаттуу турак үйдүн курулушу жүргүзүлүүдө. Бул социалдык тармакта эмгектенген 411 кызматкерди батир менен камсыз кылат. Урматтуу Акылбек Өсөнбекович, сиздин ушул жылдын 17-18 январь күндөрү Ош шаарына болгон иш сапарыңызда берген тапшырмаңызга ылайык таштандыларды ылгоочу Заманбак 2 пункт ачылды. Жыл аягына чейин мындай пункттарды дагы көбөйтүп пландаштырылган. Шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн жана кичи райондордун инфраструктурасын оңдоп түзүүнү үлүштүк каржылоо программасынын негизинде 2023 жылдын 1-июлуна карата 18 миллион сомдук 24 долбоор ишке ашырылды. Жергиликтүү бюджеттен 9 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилсе, шаар тургундары тарабынан да 9 миллион сом акча каражаты чогултулган. Кыргыз Республикасынын президентинин номер 54, номер 109, номер 291 жарлыктары Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтомдору, тескемелери аткарууга алынып, иш пландары түзүлүп, аткарылышы боюнча тиешелүү маалыматтар жогорку органдарга өз мөөнөтүндө берилип жатат. Алса Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө номер 54 жарлыгын аткаруу максатында Ош шаарынын мэриясында жумушчу комиссия түзүлүп, калк арасында түшүндүрүү иши жүргүзүлдү. Натыйжада Ош шаарында 2023 жылдын 1 январдан 30 июнга чейинки мезгилде 61 үй бүлөлүк салтанат жана маркумду акыркы сапарга узатуу 214 жөрөлгөсү өткөрүлүп, ири бодо мал жандыктарын союу катталган жок. Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 8 апрелиндеги номер 109 жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу факттарын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында шаардын аймагын иретке келтирүү, мыйзамсыз курулган жана жайгаштырылган курулуштар боюнча жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында 2023 жылдын башынан тартып 229 объект тартипке келтирилди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы номер 291 жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомдун негизинде шаар боюнча 1614 жарандын арызын атайын түзүлгөн комиссия карап, учурда 472 жарандын иш кагаздары жараптуу экени аныкталып, 218 жарандын жерлеринен токтом чыгарылды. Социалдык тармакта идеологиялык максаттагы маданият, билим берүү, саламаттыкты сактоо, жаштар, спорт, коомдогу тарбия маселелери жана калкты социалдык жактан тейлөө, улут аралык мамилени жакшыртуу, дин маселелери боюнча иш аракеттер комплекстүү жүрүүдө. Алсак, билим берүү тармагында мектептердин материалдык техникалык базасы, билим берүүнүн сапаты жыл сайын жакшырып жатат. Мектептерге бүгүнкү күндө 68 акылдуу доска, 2073 компьютер коюлуп, өткөн жылга салыштырганда 10 дана акылдуу доскага 651 компьютерге көбөйгөн. Келечекке билим берүү долбоорунун алкагында 31 мектепте жаңыдан электрондук китепканалар түзүлдү. Жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан 1969 окуучудан 1344 окуучу 110 балдан жогору алышып, республика боюнча рейтингде Ош шаарынын билим берүү башкармалыгы 2-нчи орунду ээледи. Өзгөчө алтын сертификаттуу 3 окуучу алса, анын ичинен номер 4 Киров атындагы мектеп гимназиясынын окуучусу Жээнбекова Кызжыбек 236 упай менен республика боюнча 1-нчи орунду ээледи. Алтын тамга артыкчылык аттестатын быйыл 8 окуучу алып, өткөн жылга салыштырганда 5 окуучуга көбөйдү. Мугалимдердин айлык акылары көтөрүлгөнүнө байланыштуу мектептерге кайтып келген мугалимдердин саны өсүү менен 2021-22 окуу жылына салыштырганда 614 мугалимге көбөйдү. Натыйжада мектептерде мугалимдердин жетишсиздиги чечилүү менен окуучулардын билим сапатынын көтөрүлүшүнө да оң таасирин тийгизди. Саламаттыкты сактоо тармагында 22 мамлекеттик медициналык мекемелер иштеп, алар толугу менен электрондук медициналык тейлөөгө өтүштү. Мэриянын жардамы менен Кермето, Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыктардын аймагында медициналык тез жардам подстанциялары ачылды. Ош шаарынын мэриясы тарабынан аз камсыз болгон жарандарга жана пенсионерлерге өзгөчө көңүл бурулуп, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 125 шаар тургунуна 2 миллион 786 миң сомдук материалдык жардамдар берилди. Шаарда 3 социалдык дарыкана ачылып, категориясына жараша 10-25%га чейин арзандатылган баада дары-дармектер сатылууда. Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен ишке ашырылып жаткан социалдык контракт негизинде 210 жөлөк пул алган үй бүлөгө 100 миң сомдон бөлүнүп берилди. Учурда социалдык келишим түзгөн үй бүлөлөр айыл чарба, жеңил өнөр жай, кызмат көрсөтүү тармактарында өз ишкерликтерин жүргүзүп жатат.
иш менен камсыз кылуу багытында 2023 жылдын 6 айында 927 жаңы ишкана ачылып, 1700 жаңы жумуш орундары түзүлүп, өткөн жылга салыштырганда 160-ка же 10,4%га көбөйдү. Ош шаарынын мэриясынын 2023-24 жылдардагы күзгү кышкы мезгилине даярдык көрүү боюнча штабы түзүлүп, графиктин негизинде даярдык иштери жүргүзүлүп жатат. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, урматтуу жыйындын катышуучулары, учурдан пайдаланып, 2 жылдан бери чечилбей жаткан маселеге сиздердин көңүлүңүздөрдү бурум келет. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2021 жылдын 4 майындагы номер 189 токтому менен киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык республикалык бюджеттин эсебинен Оштогу муниципалдык жылуулук камсыздоо ишканасына берилүүчү компенсациялоо токтотулган. Анын аркасынан ишкананын электр энергиясына болгон дебитордук карызы 549 миллион сомго жеткен. Бул маселени чечүү боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине бир нече жолу кат менен кайрылганбыз, бирок азыркы күнгө чейин маселе ачык бойдон калууда. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, аталган токтоо менен киргизилген өзгөртүүлөрдү жокко чыгарып, республикалык бюджеттен жылына компенсацияга керек болгон акча каражатын бөлүү маселесин чечип берүүңүздү суранам. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Рахмат. Алмаз Кушбекович, бурушуу боюнча өзүңүздүн сунушуңузду бериңиз.